Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatlı bir tuğanlarım, urmatlı Kırgız elim, Kırgız yurtum. Biz keçeki sağlıkta sizler menen jetimlerden akısı jönünde söyledik ele. Buyursa oşol temaga baylanışta şol markumlarga soyuluvçu бүгүnkү көйгөйлүү маселе мал жөнүндө biraz söylеп кетели. Негизги алып караганда, мына бизде keçeki саакта айткандай эле adal aram деген нерседен бар да бул жерде. Мисалы кээде бул нан адал да, тамак бул адал да дешибиз мүмкүн. Бирок ошол нан өзү адал болгону менен бирөөдөн уурдап алсак, же бирөөнү алдап ала турган болсок, бул арам болуп эсептелет. Ошондой эле жанакы жетимдин акысына бар ошол жерден жесек, бул арам болуп эсептелет. Анткени бул жетимдин акысы. Биз бартыр ошонун үйүнөн жей турган болсок, бул жетимдин акы тозокто күйөт, ичинде чок болуп деп биз айтып кеттик. Бул негизи арам болуп эсептелет. Эми жалпы жолунан алып караганда адам өлгөндөн кийин мал союу дегенге акылыбыз менен мындай ойлоп карасак, неге биз ошол ата-энебизди тирүүсүндө сыйлабайбыз? Тирүүсүндө неге биз ошол койлорду союп бербейбиз? Тирүүсүндө неге биз уча тартпайбыз ошол ата-энебизге? Неге биз тирүүсүндө ошону биз сыйлабайбыз? Жок туугандар, андай эмес. Биз тирүүсүндө ата-энебизди сыйлашыбыз керек. Мисал катары мен айта турган болсом, biz erте менен күн сайын кана ата, эне мага бир батаңызды бериңиз, мен жумушка жөнөдүм деп туруп, ошолордун ыраазылыгын алып, ошолордун батасы менен өзүбүздүн жумуш күнүбүздү баштап атабызбы? Же болбосо биз ошо балабызды мектепке алып жөнөгөндө, же бала бакчага алып жөнөгөндө, ата, эне, мына мен эрте менен мына небереңиз кетип жатат, кана бир батаңызды бериңизчи деп туруп, ошолордун батасын алып чыгып атабызбы биз? Жок туугандар. Ошол нетады бизде жок. Биз тирүү кезинде ошолордун батасын алып, тирүү кезинде ошолордун ыраазылыгын сурашыбыз керек. Эгерде биз күн сайын ошентип туруп батасын алып турсак, алар бизге батасын берет го. Көзүнөн жаш агып туруп, ыраазы болуп туруп, айланайын деп туруп батасын берет го бизде. Тирүү кезинде ошондой бир сыйласа кана бизде. Эми мен ошол bir özümün sunuş pikirini айтайын деп атам да сиздерге. Келиңиздер, кимдин атасы, энеси тирүү болгон болсо, келиңиздер анда айына жок дегенде бир жолу ошо учаанын этин алып келип туруп, үйдө бышыр бербейли ошол ата-энебизге. Кандай дейсиздер? Өлгөндөн кийинки анын не кереги бар ата-энебиз жебегенден кийин? Тирүү кезинде сыйлабайлы, учаанын этин алып келип туруп, бышырып туруп ошону берели. 2 күн, 3 күн ошол атабыз, энебиз өздөрү ошол жерден улам кесип, ошону учаанын этин үйдө өзү жесе кантет? Кандай дейсиздер туугандар? Мен сиздерге ошол сунушту айтайын деп чечтим. Эми Кудайым буйрса, ошол жөнүндө дагы ата-эненин урматы боюнча дагы кийин саактарда мен сүйлөшөмүн. Ата-эненин урматы туугандар бул тирүү кезинде болуш керек. Сиздерден сураныч, тирүү кезинде сыйлайлы. Өлгөндөн кийин мал сойгондо аны өзү жей албайт, аны өзү көрө албайт. Аны сырттан келгендер жейт, куда сөөк жеп кетет. Неге биз ошол куда сөөккө бере турган учаны, этти неге ата-энебизден биз аяйбыз? Неге ата-энебизге ошону тирүү кезинде бербейбиз туугандар? Сиздерден сураныч, ошону бир турмушта, практикада бир аткарып көрбөйсүздөрбү? Кандай дейсиздер? Ошону бир көрүңүздөр туугандар. Тирүүндө бир ошону уча сөзсүз той топур болбосо деле, ошо учаанын этин алып келип туруп бышырып, үйдө бир сыйлап көрөлүчү туугандар. Сиздерден сураныч, ошону бир аткарып көрүңүздөр. Кудайым буйрса, ошол ата-энебиздин маанайын байкап көрөсүздөр иншалла. Себеби бизде шариятыбызда айтылат, Allah Taala'nın razılığı ata-enенин razılığında, Allah Taala'nın kaarı ata-enенин каарында дейт. Buyursa, kийинки саактарда дагы ата-эненин урматы жөнүндө сүйлөшөбүз.